Апрель элдик революциясында курман болгондорду эскерүү иш-чарасы Баткен шаарындагы Аппаз Жайнаков атындагы музыкалык драма театрынын жанында өтүп, ага Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мекеме ишканалардын жетекчилери менен кызматкерлери, шаар тургундары катышты. Белгилей кетсек, быйыл 90га жакын кишинин өмүрү кыйылган 7 апрель окуясына 14 жыл болду. 2010 жылы ушул кездеги президент Курманбек Бакиевдин үй-бүлөлүк башкаруу режимине каршы демонстрациялар 7 апрелде аяктап, Бакиев бийликтен кулатылган. Наразы болуп чыккандарга ок атылып, 87 киши набыт болуп, 1000ден ашуун адам жаракат алган. Эскерүү иш-чарасынын соңунда апрель революциясында курман болгондорго багышталып, Куран окулду. Апрель окуясы бул биздин Кыргыз элинде саясий маниге ии bir тарыхта эске каларлык күн болуп калды. Анткени мындан 14 жыл мурун жөнөкөй карапайым эл Кыргыздын келечеги үчүн мамлекеттин адилеттүүлүгү үчүн күрөшүп, бул окуяда 90 биздин эр азаматтар кайтыш болгон. Ошондуктан курман болгон эр жигиттерин жакындарына, туугандарына дагы бир жолу кайгыруу менен көңүл айтабыз.